Кече бизде суроолор болуп кетти. Ушундай кылып кантип толтурсак болот деп Бул үчүн редактировать профиль дегенге киребиз дагы. Ал жерде мисалы жаздык начинающий блогер эмне экенинчи. Анан кадимкидей эле могул жердеги собачка белгисин коюп туруп, юзернейм дегени барго, ушуну жазып койсоңуз, ушинтип көгөрүп чыгып калат да. Бул менин страничкам деп эми каалаган фантазияңызга жараша өзгөртүп кое бересиз. Андан кийин дагы бир суроо болуп кеткен. Мындай буквалар менен жазуу. Ушундай буквалар менен жазуу үчүн сиздер мына жерде неме дегенди көчүрүшүңүздөр керек. Фронт. Мынакей. Fonts for Instagram деген приложенияны көчүрүшүңүздөр керек. Жазып алыңыздар, ушунда көчүрсөңүздөр, ошондо необычный немелерди, букваларды чыгарып берет сизгечи. Шрифттерди чыгарып берет. Мына био дегенге кирсеңиз болот, сразу шрифтке кирсеңиз деле боло берет. Биого киресиз дагы, мына жерде өзүңүз самостоятельно жазсаңыз болот. Мына клавишаны киргизип туруп, бул жакта мына circle дегени бар. Мындай платный немеси чыгып калат, рекламасы, өчүрүп койсоңуз болот. Circle дегенди тандап туруп, мындай кылып жазсаңыз, тандабай калыптыр. Circle платный экен. Мындай неменин диамант бриллианттын сүрөтү тургандар платный болот. Бесплатныйларын тандайбыз. Если акча төлөп алгыңыз келсе, платныйларын деле алсаңыз болот. Азыр дагы кудду баягы жерге окшогондор, мына баягындайлар бесплатный экен. Кызыл, сары, жашылдарчы. Мына гүл, бери. Мына ушинтип чыгып калат. Эми ушуну копировать басканда бир аз рекламасы чыгат. Мына рекламасы бүткөндөн кийин X чыкты. X'ти басабыз дагы. Скопировать этилдикпи? Баягы биздин немебизге апарабыз. Instagram баракчабызга, редактировать деген жерге. Эми мына жерге аты деген жерге жазып койсок болот да. Баягыны вставить этебиз. Көрдүңүздөр, Уже необычный буквалар чыгып калды. Бул Гүлпер эмес, бул Маржана. Анда Маржана деп жазабыз. Анан дагы бир эмеси, бул компост деген ол да, жаңы киргизем деген окшойт да, bio templates дейт. Даяр немелер. Караңыздар. Сиздерге идея кантип жасаса болот ошо постту, то есть профиль шапканы кантип толтурсаңыз болот. Мына your name дейт, мына жердеги немелер, математикан дейт, математикмен дейт, civil engineer дейт, куруучумун дейт, контакт номерим деп. Уже кыскача неме кылып атат, караңыз. Ырчымын дейт, менин альбомум дейт. Йолең түшүнбөдүм ал эмне деген экенин. Иши кылса, мына караңыз, your payment дейт. Сиздин немеңиздин аты дейт. Короче, атыңыз да, блогермен, дизайнермен, путешествовать эткенди жакшы көрөм. Мына көрдүңүзбү, мындай пример катары берген да, профилдеги шапкадагы немебизди кантип толтурабыз, ошонун примерлер. Бүт окуп, карап чыгып, өзүңүзгө жаккан вариантын тапсаңыз болот да. Мынаны караңыз, өзүңүздүн атыңызды жазып эле, жөн эле немеңиздин атын жазып койсоңуз деле боло берет экен. Эми бул өзүңүздүн фантазияңызга жараша, бая жогоруда айтып кеткендей, сиздин магазиниңизде эле да булчу. Сиз элдерге эмне бере аласыз, ошол жөнүндө кыскача жакшы маалымат болуш керек.